Ассаламу алейкум, урматтуу Москвар YouTube каналыбыздын катталуучулары. Мекендештер, амансыздарбы? Бүгүн дагы метро Добрынскайдабыз. Бир күнү айткандай эле бул жакта кыргыздардын мини рыногу бар. Бул жерде ошол өзүбүздүн кийимдер, өзүбүздүн магазиндер бар, авиакассалар бар, дары чөп саткан жерлер бар. Кыскасын айтканда, выходной күнү келип, кенен айланып кетсеңиздер болот. Метро Добрынскай негизи бир эле вакыт туугандар мына. Вакыттан чыгып эле мында эле элдер өтүп атат го пешеходдон. Ошондо өтүп эле мына оң менен мында келесиздер. Ориентир мына могу цветочный склад дейт, напитки, табак дейт, могу парикмахерский дагы бар. Бул жер ошол 9-дан 9-га чейин иштейт. Бул жерге Нурсултан тууганыбыздын авиакассасыны жана телефон дүкөнүн татканы келгенбиз. Шынында авиакассадан алдангандар көп экен, билеттенчи. Мен өзүм дагы телеграмдан бирөөгө жазып алданып калганмын. Видеода да айтып бергенмин го. Биз менен чогуу болуңуздар туугандар. Айфонго кызыккандар деле көп эле. Каяктан алсам болот мына. Экинчи этажга чыгып эле солго кайрылып доказды басабыз. Бул жер. Ассаламу алейкум. Алейкум, келиңиз. Кандайсыз? Жакшысызбы? Амансызбы? Жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Акырын. Аллахка шүгүр. Бияка, авиакасса, телефон саткан чакан жерден ачып койсоңор да. Ооба, буюрса ачтык, сол жактабыз. Келиңиздер, кириңиздер. Жанагындай адамдарга жеңилдик да бул дагычы. Метрого жакыныраак болсун, кайсывой линияга жакын болсун деп. Центрде экен да. Центрде метродон чыкканда эле өзүңүздөр көргөндөй 2-3 мүнөткө жетпеген жол. Ошол жердебиз. Жакында эле ачылдык буюрса. Эми дагы жаңы товарларды алып келип, дагы да офисибизде, ишканабызды жакшыртканга аракет кылабыз. Адамдарга удобство болсун деп, жана билет алганы келген адамдар, коноктор келип, бул жакта күтүп калбасын деп, орундук даярдап, кызыккандарга мындай китептерден алып келип койгонбуз. Окуп отурганча, окуса болот, калса сатып алса болот, башка түрлөрүн да алып келген аракет кылабыз буюрса. Ошондой. Жакшы. Кыргызстанга билеттер канчадан болуп атат? Примерно. Кыргызстанга билеттер азыр ар кандай. Туда обратно алгандар азыр 16.000, 18.000 ушундай. Азыркы баа. Себеби билеттин баасы билесиздер да жанагындай жогору түшүп, ылдый түшүп турат да. Иногда 5.000, 6.000 рубль болуп калат. Иногда кымбаттап кетет. Мен кече өзүм эле алганда, өзүм Кыргызстандан бул жакка келдим. 3 күн 4 күн мурун. Анда менин келишим эле 20.000 рубль болду да. Азыр 20.000 рубльга барып келип аэропортто таксиңиз менен ушундай болуп калат да, барып келгенгечи. Ушундай баа болуп атат. Ошол келиңиз отуруп алыңыз бул жака. Бул жерде телефондордон алып келип койсоңор. Ошону сүйлөшпөлүк банан көрөк экен. Макул сүйлөшөлү. Телефондорду алып келгенбиз. Бул телефондор негизинен эле өзү телефон боюнча маалымат айтсак, телефондор Дубай шаарынан келет. Дубай шаарынан келип, анан ошол Москва шаарында сатылат да. Себеби эми билесиздер, акыркы жылдарда окуялар, Украина маселеси жана башка маселелер болуп, көп жактар жабылып калды. Анан бүт жанагындай сетевой магазиндер бар го, чоң магазиндерчи. Россиянын өзүнүн чоң гигант магазиндери. Алар дагы ошол через башка мамлекеттер аркылуу ташып башташты телефондордучу. Анан ошолор сыяктуу эле иш кылабыз биз. Чөнтөк бап, мындай бир телефондор барбы? Samsung, Redmi сыяктуу. Samsung, Galaxy, башканда алып келип атабыз. Алар да под заказ, эгер айткан болсо биз алып келип беребиз да. Канча күндө келет мисалы, могу телефон керек десе? Жок, канча күндө эмес, бизге уже саатта. Саатта? Эми бул жерде көрүп атасыз го, эми бир авиакассабыз бар, бул жака бар телефон алып келип кооптуу дагы да. Эми элестетиңиз, бул бир телефондун өзү эле 100.000, 110.000, 120.000 турат да. 14төр канча болуп атат? 14 Pro Max'тар. 14төр 69.000ден башталат. 14төр. Анан кийин 69.000ден башталып, жана айткандай 130-140 миңге чейин. Бул эң акыркысы жана 1 терабайт дегендери да. А так эң көп кадойлор бул 14 Pro Max'тар. 14 Pro Max ал телефондор мынакей өзүндөгү 256 гигабайттары 110.990 рубль болот. Бул телефон гарантиясы менен беребиз. Коробкада ачылбаган. Кандай десем, бул телефондор ар кандай түрдүү болуп калат да. Кээбиркилер бар, телефон иштетилген телефонду 1 ай, 2 ай колдонулган телефонду сө жана АКБ деп коет, батареясы түшүп кетет. То есть түшө элек болот деген негизичи, 1 айда түшпөйт да.
ошол түшпөгөн телефонду эле коробкага салышат дагы, аны пломбалап 500 рубльде пломбасы болот, анычы коробка менен как новый кылып туруп сатып беришет да. Жок, бизде андай эмес. Жана сайтынан официальный iPhone'дун сайты бар. Ошол жактан текшерип, жана имей коддору бар. Ошол коддор менен клиенттин алдында көргөзүп, карап, гарантиясы менен беребиз. Еще жанагындай гарантийный талон, колуна кагазын карматып тапшырабыз. Кандай десем, эми 5-6 миң рубль акчаны деп биз өзүбүздүн кадыр баркыбызды, өзүбүздүн авторитетибизди түшүрүп, элдин алдында жүзүбүз кара болушун каалабайбыз да. Анан жана көчөдө саткан эми бир улутту жамандагым келбейт, бирок жана цыгандар бар го, лөлдөр. Ошолорго окшоп сатпайбыз. Ошол туугандар. Ошого коркпостон кайрылса болот. iPhone 14 Pro, Pro Max. Эми бирок 13төр азайып калды, себеби 13 телефондорго производство токтогон да. Жанагы акыркы калдыктары, то есть ошолар сатылып атат да. Себеби 15 уже чыгайын деп калган да. Ошого 13төр азыраак. 13 каалагандар болсо 13 эле алып келип беришибиз. Тап беребиз. Андан кийин эми көпчүлүк сурап калат 14 менен 13тун айырмасы эмнеде деп. Биринчиден эле камерасында. 14 күчтүүрөөк болот. Андан кийин албетте бул Apple компаниясы дүйнөдөгү эң чоң компания эмеспи? Apple компаниясынан жогору бир эле Saudi Aramco деген арабтардын нефтяной компаниясы чыкты. Кайра түшүп калды. Apple компаниясынан мындай обороту, финансы жагынан чоң компания азырынча жок да. Дүйнөдөгү эң чоң компания бул Apple компаниясы. Бул өзүнүн телефондоруна, өзүнүн продукциясына жооп берет. Анан азыр неме чыгып кетпедиби? Телефондун ичине, мол, сырты корпусу көрүп тургандай мондай эле көрүнөт. Анан ичинде башка телефон жана XR деп коет, iPhone 10, iPhone 8 дегендейчи, ошону салып коюшат да. Жок, бизде андай нерсе жок. Бизде жалаң оригинал, жана заводской запечатанный деп коет. Бул адам запечатать эткен эмес, заводской запечатанный. Ошонусуна дагы кепилдик беребиз да. Ошол кепилдиги менен, гарантиясы менен. Анан заводской брака дагы биз өзүбүз гарантия болуп беребиз. Мисалы, мен өзүм чөнтөгүмөн төлөп берем эгер кокус, мисалы, бул телефондорду мындай, то есть коробкада келген телефонду биз өзүбүз ачып көргөн эмеспиз да. Себеби ал ачылган телефон ачылган болуп калат да. Анын баасы түшүп кетет да. Анан эч ким кармап көрбөгөн, мындай кандай апасы өппөгөн дейт го. Ошондой телефондар болот. Ошол. Анан ошол эгер кокус эми мындай боло элек. Заводской брак деп коет. Эми бир камерасы жок болуп калышы мүмкүн. Эми болот да, бул делечи аябай эми миллион телефон чыкканда анча-мынчасынан чыгып калышы мүмкүн да. Болуп калса, на месте ошол бир жуманын ичинде керек болсо бир айдын ичинде эле заводской брак чыгып калган болсо, эми заводской брак деген ачканда эле билинет да. Ачканда эле билинет, ошону сразу алмаштырып беребиз. Же акчасын кайтарып беребиз. Бизге маселе эмес. Ошондо любой телефонду алып келип бергенге даярсыздар. Заказ берселер болду. Ооба, эгер мисалы биз бул жака эми көп телефон алып келбейбиз, көрүп турганда эле ошондой телефонду алып келип коебуз. Андан кийин бул жакта мисалы клиент каалаган, кардар каалаган гигабайты, ошол каалаган цвети, мисалы иногда мисалы бир күндө 5-6 телефон сатылып кеткен болсо, жок болуп калат да. Андан кийин биз складыбыз бар. Ошо складтан сразу алып беребиз. Жакын эле бул. Эми бул жак Москвада, жана айткандай баардык телефонду алып келип алсак, бул жака кооптуураак болуп калат да. Эми кандай десем, өзү эле 100 миңден турат да, туугандар эсепте. Ошол маселе болот. Ошого жанагындай заказ берсе, 2 саат алдын айтып койсо бизге, 2 саат ушундай телефон керек десе, зарядниктер оригинал. Бул зарядниктердин дагы оригиналын коебуз. Себеби биз жана телефон саткан адамдар ойнок кетип калышы мүмкүн. Булар копиясын коет, телефондордо копия болуп калышы мүмкүн дегенчи. Ошо бул зарядниктер дагы оригиналдары 4,5 миң, 4990 рубль турган зарядниктер бизде 2,5 миңден турат. 2,5 миң, 2900ден турат ушул зарядниктерчи. Бул зарядниктер дагы гарантиясы менен беребиз. Жанагы тез зарядтайт. iPhone'дун мындай немесин батарейкасын өлтүрбөйт. Мындай жакшы зарядниктер да. Жана чехол, стекло алардан бери бар. Эми жана жаңы ачылганга бул жакта деле эми толтуруп, эми жанагындай көбөйтүп, товарларды көбөйтүп алып, бул чехол, стеклолор дагы убакыт дагы жетишпей калат негизичи. Ошолорду алып келип акыркылык менен кылып атабыз. Буйруса. Сиңиздерге ийгилик. Авиабилетти мына туугандар ишеничтүү жерден алыңыздар. Мына ошол каяк учам десе, ошол жерден алып кетсе болот, Кудай кааласа. Сиңиздерге ийгилик дагы бир жолу. Дагында болсо өркүндө өсө бериңиздер. Жаш ишкер туугандар, жаш ишкер. Кеттиңиздер. Жана айткандай келип биздин метро Прашкадагы дүкөнүбүз бар. Ал жак менен таанышса болот. Ашканабыз бар. Кандай десем,
Енді кодлап. Бул кийим дүкөнүбүз, бул жак болсо ашканабыз, адал тамактар сатылып турган жак. Анан кийин кандай десем, азыркы учурдагы эң маанилүү маселе адамдарга ишеним болуп калды да. Эми заманды күнөөлөбөйбүз адамдар да. Бүгүнкү күндө адамдар болбогон акчаны деп билет алып берем деп алып бербей коюп атышат, алдап кетип атышат. Жеке мен өзүмө кайрылгандар аябай көп адамдарчы билет алдырдым эле, акчам которгом жок дейт да. Билеттин өзү жокчу, башкасы жок дейт. Телефон алып берем деп алган телефону мындай кандай десем, оригинал эмес телефон болуп калган, же бузук телефон берип койгон ошондой да. Ошого ишеничтүү телефон, ишеничтүү авиабилет карасаңыздар, эч кыжаалат болбой, кайгырбастан, ойлонбостон кайгырсаңыздар болот. Туугандар, биз өзүбүздүн товарлардын бардыгына жооп беребиз, кепилдиги, орусча айтканда гарантиясын беребиз, туугандар. Тынч болгула. Элдин кызматына жүрөлү дагы жол. Салам алейкум. Кыскача реклама туугандар. Эгер сиздерде кирди чыкты маселелер болуп калса, Москвада жүрүп издеп аткан болсоңуздар ишеничтүү адамдарды мен сүйнөгамды сунуштаймын. Жакан сайдап өздөрү жакшы алып келишет. Келгенден кийин 3 айга регистрацияга үй таап коюп беришет. Чыкпай туруп базадан чорунан текшерип беришет. Өзүм дагы барып тартып келдим. Кудай кааласа жолдон бир тыйын кеткен жок. 24 саат бою чалсаңыздар болот. Сүйнөгам кызматта. Рахмат барыңыздарга ишенгениңиздер үчүн.